Muzika uğu günöbü. Muzika uğu je ukpo jönündө Paygambar aytkany barбы дейт. Бул боюнча мен иш жазган элем, бир курстук иш. Каякта калды билбейм. Анан жыйынтыгында muastirat sautiya дейт. Үндөр бар. Суунун үнү, жамгырдын үнү, шамал үнү бар. Ошолорду аралаштырып, музыка сыяктуу кылып койсо болобу? Аны ошону болот деген тыянакка келгенбиз да. А бирок музыканын өзүн болбойт деп айтылган. Бирок эмгегим каякта калды билбейм. Бир канча эмгектерим бар, араб жазылган, араб тилинде. Курстук иштер, анан кийин жанагыдай дипломдук иштер, ушулардын бардыгы бар эле, каякта калды билбей калдым. Мен музыкадан сабак берем, аккордеондо ойнойм. Бул кесипке сиз кандай кеңеш бересиз дейт. Эми мына экөө бир экен. Кандай музыка укса болот, кандай музыка укса болбойт. Адамдын делебесин козгоп, ошо музыка башталганда кошулуп кыймылдагың келип турсаң, шайтаны бар музыка, бул болбойт. Музыка башталганда эле кошулуп кыймылдап, өзүнчө эле мынтип кыймылдап калсаң, ошо музыка болбойт. Анан андай жок, музыка укканда ойлонуп, кычалат боло турган болуп, жакшы кылгың келип кала турган музыкалар болот го. Мына ушулар кээ бир алдындардын пикиринде болот. Музыка арам дешир, наштарада музыка бар. Эме деген сөз бар да. Ма ла юдраку куллуху ла ютраку куллуху деген. Биз кээде бардык нерсени аткара албай калабыз, бирок аткарганга аракет кылабыз. Ошон үчүн музыка болбойт деп айтабыз, иншалла бардык ордуна келет. Москва бир күндө курулган эмес деген сөз бул абдан жакшы сөз. Анан биз адамдарга карап же арабтарга карап же башка бирөөгө карап жашабайбыз, биз Куранга, сүннөткө карап жашайбыз да. Ошон үчүн башка бирлер арабтар бирнеке кылса ушундай экен деп туура болот адамдарчы. Арабтар бизге же болсо түрктөр же башка бирөө бизге үлгү эмес, бизге пайгамбарыбыз өз үлгү, бизге шарият өз үлгү. Ошон үчүн кээ бир анашиттерде бар, анашиттерде эмне кылабыз? Бардык ордуна келет иншалла. Азыркы адамдарды музыкасы же албайм деген сөзүн көп угабыз. Ошол адамдарга бир аз түшүндүрүп кетесизби музыка жөнүндө? Мына мен музыкасы жок жашап мынакей 40 канчага чыгып калдым мен. 42ге чыктым мынакей. Жашоо болот. Эми бул сөздү узарткым келген жок, анткени андан башка өтө зарыл маселе көп бизде. Зарыл маселе, андан зарылдар турат. Сауд Арабиянын муфтияты фатва чыгарды, музыка бул харам эмес деп. Биздин молдолор комуз, шайтан аспап деп жатышат, бул боюнча так фатва чыгабы дейт. Сауд Арабиясынын фатвасы бардык учурда эле бизге милдеттүү болуп калбайт. Эгерде ошол Куранга жана пайгамбардын осуятына алейхиссаламдын ошондой эле биздеги усул эрежелерине туш келе турган болсо, анда кабыл алабыз. Анан кайсы бир саясий себептен улам же болбосо башка бир ар кандай кызыкчылыктан улам же бир басым астында фатва берилип кала турган болсо, анда ал маселеге биз кошула албайбыз. Биз үчүн урматтуу бир туугандар, араб же түрк же Пакистан же Индия же Кытай же Орусия бизге далил болбойт. Бизге ошол Куран далил, пайгамбардын сүннөтү далил, жана өзүбүздүн карманга Ханафи мазхабыбызда болгон фатвага карап иш кылабыз, урматтуу бир тууган. Ошондуктан алардын айткан сөзүнүн бардыгын эле биз эмне толук бойдон кабыл ала бербейбиз. Бу жерде биз бойдокпуз, 4-5 балабыз дейт, музыкантпыз дейт, аранжировка кылабыз, палан түкүн кылабыз дейт, намаз окуйун деп атабыз, эмне кылабыз дейт. Намазды окуй бергиле, иншалла, намазды окуй бергиле, анан калганы бир кеп болот иншалла. Эмне кыласың сурап муну? Ишиңи кыла берсин, намазды окуй бер, намаз дайыма тууралыкка жетелей берет. Биз ошентип намаз окуйл десек, музыкаңа арам деп айтат, башка деп айтат. Анан биз эмне кылабыз? Сен намазды окуй бер, калганын укпа сен иншалла. Намазды баштай бер, намаз бардыгын ордуна алып келет иншалла. Кошунанын үйүндө той болуп, музыка катуу чыкса, анан азан дагы чыгып калса кандай болуп калат дейт. Азанды угасың, музыканы укпай коесуң ушу. Жашыраак балдар эми кызык болуп, ушуну кандай болот депчи эми. Ушинтип сурай бере берет эле. Бир жолу биз жаңы медресеге келдик, анан келсек, жаңы келдиң, эшик шыпырла деп койду. Анан централь мечиттин эшигин шыпырып жүрөбүз, чаң болуп бозоруп, көзүбүз көрүнбөй калды. Анан чаңдан дарасына жок билбей койдук бизчи. Анан бирөөдөн сурасак, сынса керек дедилер. Баарыбыз баткак болуп дарат алдык да. О чаңга дара сынбайт экен.
Şunda üçül bolğan şoga surap atat bolчу. Egerde asbaptan egerde bir asbap bolup oşol asbapta muzika oynolsa anda aga şariat karşılık görsetpeyt. Antkeni Peygambarımыздın ubagында oşol janagıday urma asbap bolup oşonu oynop anan kızlar biylep atkany görüp Peygambarımız aleyhissalam Ayşe nebizdi tiva dep aytkан antkeni bular ayt günü oşol kichine kızlar biylep atышкан urma asbap menен janagıday bir baraban siyaktуу. Анан эгерде көп аспаптар чогулуп кеткен учурда ана ошондон улам жана адамдарды аң сезимин мындай бир кандай десем мындай бир өзүнөн чыгарып адамдарды азгыра турган деңгээлде болуп кетсе анда көпчүлүк аалымдар ошону туура эмес деп айткан пикирлер дагы бар. Анан биз эми кээде карап отурсак мындай да ошол суроо менин жашоомдун эң негизги сурообу деген суроону бериш керек да. Анткени андан дагы негиздүү болгон суроолор бар да. Мисалы үчүн намаз окуй элек адам туруп эле мисалы үчүн айтып коюшу мүмкүн чачты кескен болобу болбойбу деп. Ага намаз окуган жөнүндө суроо бериш керек деген сөз. Же болбосо эми эсептеп мындай кээде жанагы карап отурсаң эки адам арак ичип атып анан закуски адал барамбы деп сураганда кээде кеп болуп калат. Ошондуктан мындай бир жалпы элге пайдалуу боло турган же өзгө пайдалуу боло турган нерсе ошол суроого чейинки мисалы үчүн бул 10-чу катардагы суроо болушу мүмкүн да. Анан ошого чейинки номер 1, 2, 3 суроолорго мен жооп бергенминби же берген эмесминби, ошого мен татыктуумбу деген суроону дагы аракет кылсак анда жакшы болот эле. Мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, алар намаз окушпайт, орозо кармашпайт, Кудайды таанышпайт, анан бирок кээде бир кызык суроолор беришет да. Мисалы энергетикалык ичимдиктер болобу деп. Ал өзү арак ичет, бирок аны сурайт, ошону сурабай эле койсо кандай болот деп. Арак ичет, анан кээде чочко колбаса жесе болбойт да, туурабы дейт. Эми сен арак ичип атпайсың, сага эми анын айырмасы кандай деп айтайын деп анан кайра келип уялып калат. Ошондуктан мен айтат элем, эми урматтуу бир туугандар, ошол кайсы суроо биз үчүн өтө маанилүү экендигине өтө маани бериш керек. Сизге мен жооп бердим го деген ойдомун. Менин досум бар, ал музыканы көп угат. Ал досума сиздин сөзүңүз абдан таасирлүү, катуураак айтыңызчы, сураныч дейт. Балам, үкөм, бир тууганым. Сенин музыка уга турган жериңде Курандан көбүрөөк уга турган болсоң, тиги өзүнөн өзү калып кетет. Биз адамды музыка укпа деп уктура албай коюш өтө кыйын. Себеби жүрөктө талап бар ошол нерсеге. Sen ошонун ордуна өзүң кыйнап музыканы жиберип атат. Эгер сен ошол жерге Куран уга турган болсоң, жанагы автомат арага чыгылып кете берет да. Нан жейсиң кээде, шунда нан жейсиң ачка калганда. Бирок манты менен толтуруп койсоң, нан жерге калып кетет. Ошол сыяктуу Куран менен толтуруп койсоң, музыка өзү эле кирбей калат. Биз Куран укпайбыз. Мына Каракенин дискин алып алып, бирөө жазыптыр. Мага сабакка майрамдай дейт. Келгенде эмне? Сабак Каракенин Кураны менен башталып, Каракенин Кураны менен сабак бүтүп атат. Мен майрамга келгенде болом дейт да. Майрамга келгенде майрамдагыдай отурам дейт. Бул деген эмне? Бүгүн майрам болуп кетти, айт деген сөз эмес. Эмне? Майрамдык маанай жаралды деген сөз болот. Жанагы мавлид өткөрүп туралайт туруп, ушинтип пайгамбардын мавлидин майрамдык десем бирөө астагфирулла айт кылып алып, жок. Айттагыдай маани менен, шаң менен пайгамбардын бир эстейлик дегенди айтып атсам, астагфирулла деп Египеттен бирөө жазыптыр, бияктан бирөө жазыптыр. Ушундай. Мен 16 жаштамын, намаз окуймун, гитара черткем келет, кандай кылсам болот дейт. Кой чертпе, ал шайтандын иши. Эми бу кадar көп ачууланып кээ бирлер чобага түшүнтүп айтты, башым оорутпагыла тууганым. Мен силерге динди айтам, шариятты айтам. Мен чоң атам Жалилдин же атам Тажыбайдын маселесин айткан жерим жок. Кыжалат болбой, көңүл кой уккула, жакпаса кыжалат болбостон мага ачууңарды келтирбестен телевизордо жүрүп башка жака баргыла. Бул нерсе бизге туура келбеген, ысырап нерсе. Биз комуз маселесин айтып атабыз, себептен андан жөнөкөйрөөк деп, а бирок гитара маселесине келгенде жок, аны болбойт. Урматтуу бир тууганым, намаз окугунуң, намаздан калбагының, анан гитараң черткенге болбойт.